Салам команда, кандайсыздар? Сиздерге бүгүн бул Atomy щеткасы менен пастасынын артыкчылыктары жөнүндө айта кетким келип атат. Биздин пасталарды өзүңүздөр билесиңер, эле көрүп жүрөсүздөр. Мен бунун свойствосу боюнча биринчи видеодо айткам. Азыр кандай нерселерге жардам берип атат. Буну лечебный катарда кетет. Ошол лечебный жактарын азыр айта кетем. Ага чейин могул щетка менен да тааныштыра кетейин сиздерди. Бул щетканын даже мондай эмесин карап келгенибизде, кармагычын карасаңыздар, сонун оригинальный мындай аграрный бир башкача сонун. Анан бул деген мурун, бул пластик, мурун эчтеке болгон эмес. Бул первичный пластик деп коет. Ошо первичный пластик деген бул эмне? Мурун ушул переработкадан өтүп келген эмес, андай неме эмес да. Анан бул щетинкасына айта кетсем, щетинкасы өтө тонкий жана плотный. Ошол эле времяда сонун тазалайт да биздин тишибизди. Еще бунун ар биринин учу тоголок болот. Ошол биздин мүлктөрүбүздү кесип кетпеш үчүн сонун жасалган, атай сонун придуманный да. Анан монун дагы головкасын карасаңыздар, ичке көптөгөн тети кычыктарга чейин жетип сонун тазалайт да. Биздин арттагы тиштерибиз кээде жетпей калат го. Ошол жака чейин кирип, ар бир тиштер любой, даже нитка кирбеген же болбосо зубочистка кирбеген кычыктардын баарына сонун кирет да. Аябай тонкий, сонун. Анан 99% алтын менен опыленный. Бул деген эмне? Бул деген бул щетинкага, бул щеткага бактерия жолобойт, бактерия жашабайт бул эмеде, щеткада. Андан тышкары дагы артыкчылыктары, анан бунун эмесин көрсөтөйүн дедим эле. Өзү келиши ушундай болот да, ушундай коробкада келет. Ичинде бул пачка болуп келет. Бул бир пачкада 8 штук болот. Момундай расцветкалары, бул взрослыйлардын ушундай расцветкасы, детский да бар. Детскийдики аябай яркий болот да, немеси кармагычтары. Ал экөөнүкү прям бип-бирдей эле, просто головкалары эле чуть-чуть аныкы кичине эле кичинекей да. Калганын баары окшош, экөө тең бирдей. Ошондо могул даже биздин щетинкаларчы, баягы биздин мүлктөрүбүздү, десналарыбызды жууганча массажировать этип кетет да. Бул жумшак го. Анан массажировать этет да. Ошол жерде бизде канаоборот болот да. Ошондо биздин мүлктөрүбүз кандай десем, катыйт да, кандайдыр көпкө чейин биздин тиштерибизди катуу кылып, жаш кылып алып жүрөт да. Анча мынча жанагындай таштардын же жана кариестердин алдын алат. Могу щетка аябай сонун. Кээде щеткаңар жок болуп калса, эгер мына всякий болуп калышы мүмкүн. Щеткаңар, пастаңар жок болуп калса, щетканын өзү менен жуй турган болсоңуздар дагы бул антибактериальный болуп кетет. Даже жыттарды кетирет, сонун кетирет да. Ичиндеги жанагы алтындын опыленный деп атпаймынбы? Ошол опыленный алтындын да частичкалары көңдөйүңүздөн ашказаныңызга да кирип кете турган болсо, эч кандай зыяны жок, наоборот, пользасынан башка. Ал антибактериальный болуп эсептелинет. Алтынды өзүңөр көп эле билесиңер кандай свойстволорго ээ экенин. Андан тышкары могул паста жөнүндө сиздерге дагы кененирээк отзывдарды айта кетким келип жатат. Бул паста көптөгөн кишилерге аптечкасында орун алды десем болот да. Чындыгында аптечкада орун алды. Бунун ушу өзүнүн кички варианты дагы бар. 350 рубльдук катталгандарга. Ал деген бир коробканын ичинде, бир пачканын ичинде 4 болот. Ар бири 50 миллиграммдан. Ошону алып алышып, аптечкага салып коюп, сумкаларына салып жүрүшөт. Всякое болуп калышы мүмкүн. Там тамагыбыз кытышып кете калса, кичине алып соруп койсок, тамагыбыз сонун кылып кытыштырбай, ошол эмесин базат экен да. Кадимкидей мен мурунку видеодо айтып кеткем, пчелкалар ошол прополис боюнча. Бул прополисти биздин прополистерден 2-3 эсе күчтүү. Эмнеге дешиңиздер мүмкүн. Бул бразильский пчелкалардын прополиси да. Бразильский прополис, зеленый прополис, бул өтө күчтүү болот. Биздикинин прополисинде 2-3 эсе күчтүү болот. Зеленый прополис. Еще буну растворимый деп коет. Растворимый бул сууга тийип, тишке менен оозго контакт болгондо бул көбүрүп туруп сонун эме кылат да. Отбеливает, антибактериальный, ошо жыт-быттарга да, ооз көңдөйдө жыттардын баарын сонун алып жоготот да. Андан тышкары ошол көптөгөн ошол оорулардын эмелерин алдын алат.
Андан тышкары бунун өзүнүн ичинде свойствосын көрсөтөйүн дедим, консистенциясын. Зеленый прополис деп айта кеттик, бирок бунун өзүнүн консистенциясы ушундай прозрачный болот, гелеобразный да. Бунун щеткага алып жууйн десеңиздер, мына мондай эле ушул количество жетет. Көрүнүп атат, горошинка, кичинекей эле горошинка ушул жетет. Эле сонун тазалайт, ооз көңдөйдүн баарына жетет. Өтө сонун тазалайт. Бул өтө экономичный болот бул пасталар. Бул 200 миллиграмм өзү бир паста. Өтө көпкө жетет. Семьяга аябай жакшы да. Андан тышкары ушул мындайларга да жардам берет атат да. Болчу балдарды, например, же өзүбүз деле тамагыбыз кытышып, же атышып, эртең менен турганда периштетип ооруп калат го, же жөтөлүп калабыз. Ошол маалда ушундай горошин алып, же мындан кичине чоңураак алып, сооруп койсоңуздар, алып оозуңузга салып, сооруп жеп койсоңуздар дагы сонун жардам берет атат. Ушул тамактардын, ушул ооз көңдөйдүн эзи эле тамактар ошол эмеден башталат, полный. Прополистин жардамы менен көптөгөн ооруларды жок кылып атат. Баягындай тамак шишип ооруп кала турган болсо, суук тийген болсо, ошо суукту сооруп чыгарат экен. Ашказаныбыз эгер ооруп кала турган болсо, кандай десем, жара же жаңы пайда болуп башталганда, баягы язвалар жаңы пайда болуп баштаганда болот го. Ошондо эртең менен турганда эми өзүбүз чувствовать этебиз да, баягы тамак сиңбей же дагы бирдеке жесек жакпай, ошол маалдарда эртең менен турганда ушундай горошин алып, ачкарын жеп койсоңуздар болот, аркасынан жылуу суу ичип алсаңыздар болот. Ошентип сонун отзывдар бар. Пастадан ашказандар жакшы болуп, ашказаны жакшы иштеп калгандар бар. Андан тышкары ошол тиш, баягы тиш дейин десем, кандай десем, десналар слабый болуп, канап, пародонтоз бар го, ошо пародонтоздорго дагы өтө сонун жардам берип атат. Ооз көңдөйдүн канашын алдын алат. И ошол нерсе еще щеткадан да зависит этет. Баягы пародонтозчу десналар слабый болуп калат. Ошол маалда катуу щетка менен жуй турган болсоңуздар, кош бетер дагы ошол жерди кайра эме кыла турган болосуңар да. Ошон үчүн сиздерге ушундай жакшы, жумшак, сонун мондай щеткалар, щетинкалар дагы тоголок, ар бир эмеси тоголок болгон эмени совет кылам да, потому что буну менен жууганда, наоборот, ошол биздин десналарыбызга массаж болуп, ошол кан айлануусу эметип, укрепляться этет да. Наоборот, укрепление көбүрөөк болот. Еще пастанын да сонун свойстволор. И, кстати, өзүмдүн отзывыман айта кетсем, менин ошол төрөттөн кийин ошол оозубузду бекитип жүрүшүбүз керек болот го. Мен антпей эле жүрө берген окшойм. Анан десналарым аябай ооруп баштады. Кичине нан жесем деле же жумшак деле бирдеке жесем деле тиштерим зыңылдап эле оорутатып турган болду. Даже алма иштей албай калгам. Анан кийин стоматологко барсам, ошол десналарыңа суук тийген деп туруп уколдордон сайып берип койчу эле. Барасың, укол саясың, тим эле зыңылдап ооруйт, билесиңер десналар укол сайганда. Бир жума барат элем, ошентип жүрүп деле кийин деле карасам баягы эле зыңылдаган. Бир 4-5 ай жакшы болот эле дагы кайра болот. Анан кийин Atomy компаниясына жолуккандан кийин ошол пастасын алып, щеткасын алдым. Эми и так эле ала турган нерселер экен деп эле алдым. Иштесе болот экен, анда значит ушуну эле алып кое берейин деп, анан өзүмө и так эле ала турган нерселерди алдым. Уже бир 2-3 айдан кийин мага билине баштады да. Эми башында билинген деле эмес. Обычная паста деп элечи. Кийин эметсем, баягы зыңылдаган нерселерим кетти. Тиштерим сонун болуп, агарып, сонун болуп калды. Анан ошодон билдим да, что бул суук тийген же дагы ошондой бир проблемный десналар болгон болсо, ошого да аябай сонун, өтө сонун жардам берет экен. Андан тышкары ошол кезип алган ранка же дагы бир күйгүзүп алып, же дагы бир проблемалар болуп, же экзема сыяктуу болгон, же псориаз сыяктуу болгон нерселер болот го, жана кожага чыккан. Ошо жеңге деле таза жууп туруп, кургатып туруп, үстүнөн мындай кылып жеңил неме сыйпап койсоңуздар болот да. Ошону жууп салбай коюп катырып эртең менен жууп салсаңар дагы сонун жардам берет. Аябай сонун жардам берет. Даже жана бетте мен баламдын жайында чаңдардан ошо таттуу жеп, неметип, эшикке чыгып, чаң-паң болуп оозуна сала берип, бетинин ардекесин кармай берип, баягындай оозунун чекесинен эме чыгып кетти. Билбейм, бир жара дейин десем жара эмес да, мындай кожасы менен бир болуп. Ошого да сыйпап жүрдүм. Кечинде жатарда эле бетин тазалап жууп эле ушул пастадан сыйпап коем. Эртең менен турганча аппак болуп калат. Баягы. Анан эртең менен жууп неметип коем дагы. Сонун бир жуманын ичине жетпей, анда да мен күндө сыйпай алган жокмун. 1-2 күндө бир сүйкөп коем. Ошентип сонун жардам берди да.
Дагы бир отзыв бар. Ошол жана кулагында сөйкөсү туура келбей, ириңдеп, суу агып ириңдеп кеткен да. Суу чыгып эле же анысы картанып кайра эле суу чыгып эле ошол жерге да сүйкөгөндө вообще сонун жардам берген. Катырып бир күн колдонгондо эле кичине катырып, сонун суусу уже чыкпай калып, кийин дагы сүйкөп жүрүп вообще сонун болду. Азыр башка сөйкө тагынып жүрөт да. Ошол кызычы аябай жакшы, сонун результат алды. Андан тышкары дагы эмнелерге жардам берет? Эгер угриңер болуп калса, например, бетиңерге бир угри чыгып алды, ириңдеп, баягындай агарып калды дейин, ошол жерге да сүйкөп койсоңуз да сонун 1-2 күнүн ичинде баягы ириңин соруп чыгарып, шишик-мишиктерди жок кылат да, сонун. Андан тышкары геморройго да аябай сонун жардам берип атат. Геморройдон отзывдар аябай көп бул пастадан. Анан кички балдардын дагы ичинен курт түшүп атат. Кандай десем, буну эртең менен кечинде жегизип койгон экен да, баягы тамак ооруп атат депчи, баягы баласы жөтөлүп калган экен кичине. Анан эртең менен кечинде жегизип койгон экен бул пастаданчы. Анан мындай эле горошина жегизип койгон экен. Ушул мен азыр кармап турам го, могу щеткадагыдай. Ушундай эле жегизген экен, эртең менен кечинде 1-2 маал жегизип койгон экен. Анан 3-4 күндөн кийин дейт, баягы жерде чоң эле бир 1,5 жаштагы бала экен, 1,5 жаштагы кызбы бала памперсине кой берет да, анан ошондо деген баягы эмесине аралашып, аппабак бир болгон, жана курт чыгып туруп, узун курттар бар го, ошонун атын да азыр эстей албай атам. Андан кийин деле бир 3 жаш, 3,5 жаштагы баланын да сонун отзыв бар. Эшикке чыгып эле кылса, ичи ооруп, анан ошондо дагы курттар чыккан да. Ушундай сонун ичти да тазалап, иштеп курттарды түшүрүп атат. Андан тышкары ошол ашказанды айта кеттим. Эгер псориаз болуп же чач башыңарда бар болгон болсо, какаштап, ошо башыңарды таза жууп бүткөндөн кийин ушул пастадан кичине сууга аралаштырып, эритип алып туруп, баягы кожаңарга ошол суудан алып туруп, кожаңарга втирать этсеңер болот, сүртүп. Кече жакында эле тоже бир отзыв келди. Кызымдын дейт төбөсүндө чачы түшкөнүн байкабаптырмын дейт. Кийин эле бирде чачын тарайын деп эле, байлайын деп мындай өрөй тарайын деп атсам эле байкап калдым дейт. Төбөсүндө мындай болгон бир колдун учундай болгон жерлери мынтип болуп мындай лысина болуп калыптыр да. Анан ошол жерде эле деп эле анан ушул паста эсиме келип кетти дейт. Сүйкөп көрөйүн да эмне болот экен деп эле алып эле минтип эле сүйкөп койгом дейт. Анан эле унутуп калыптырмын 4-5 күндөн кийин карасам дейт баягы жерин. Аны деле унутуп калгам дейт да. Карасам балапан чачтар чыгып калыптыр дейт да. Ошол жерде майда болуп балапан чачтар чыгып, уже баягы лысинасынан ошол жерде майда чыгып калыптыр. Өзү таң калып, анан дагы сүйкөп койгон экен, баягы башын жуугандан кийинчи дагы сүйкөп койгон экен. Азыр дейт вообще сонун болуп калыптыр. Баягы до и после сүрөтү бар, ошол аябай сонун эмеси көрүнгөн да, мындай до и послесинде. Прям байкалып турат. Буягында мындай ак болуп турат да баягысы, а бер жакта уже карайып баштаган да, түбү карайып баштаган. Өтө сонун результаттар болуп атат. Буну главное ишениш керек, өзүңүз бир сыйра колдонуп көрүшүңүз керек баягы жерлериңизге. И ошолдон кийин өзүңөр ишенесиздер. Эгер сиздерге видео жаккан болсо, полезный боло алсам сиздерге, анда каналыма катталып, лайк басып коюңуздар.